айтып турат жоңгана. Жанагы өлүм жакындаган инсанга эч качан калиманы айт деп айтылбайт туганда. Түшүнүктүбү? Эсибизден чыгарбайлы. Ла иляха иллаллах деп кой деп айтылбайт. Себеп илгери аулиялардан бир окуя бар. İnsan ölür mezgilde ушундай mezgil болот экен, өтө чаңкоо mezgili болот дейт, ölөр mezgil. Ушундай чаңкоо mezgil болот экен, өтө бир дүйнөнүн суусун алып келсе ичип коюп, бирок чаңкагы канбай турган mezgil болот экен. Анан ошол учурда ушундай бир чаңкап аткан mezgilде шайтан алейхилана анын ыйманын тартып алышка аракет кылат экен. Эмне кылып? Анын башына келет дагы кичинекей сууну алып туруп, Мухаммад жок деп айтсаң, Аллах жок деп айтсаң, мына сууну сага берем дейт экен, Кудай сактасын. Мына ошентип биздин ыйманыбыздын тартып алышына шайтан алейхилана аракет кылат экен. Илгери аулиялардан бирөөсү мына ошондой өлүм келген мезгилде жанындагы досторунан бирөөсү айтат, калиманы айт, ла иляха иллаллах деп кой десе, жанагы устаз аулия жок дейт. Жок айтпайм дейт. Ошону менен жан дейт. Анан шакирттердин бирөөсүнүн түшүнө кирет, түшүндө жанагы аулия бейиште жүргөн болот. Анан аулиядан сурашат, сен шакирттериң калиманы айт десе айтпай кеткенсиң. Калиманы айтпайм деп айтыш, ушак Кудай сактасын, динден чыгарып кетүү коркунучу бар да. Ушундай деп кеткенсиң. А сен кандай бейиште жүрөсүң деп айтканда, ал устаз айтат, жок, мен силердин айткан ла иляха иллаллахты айт деп айткан сөзүңөргө айтпайм деп айткан жокмун. Балким мага келип шайтан суусунду, Мухаммад жок деп айткын, Аллах жок деп айткын. Мен ошол шайтандын сөзүнө жооп бердим, жок айтпайм деп дейт. Ошон үчүн баягы сырттагы адамга баягы калиманы айтпайм деп калимадан баш тарткан адамга окшоп көрүнүп калышы мүмкүн экен да. Эгер калиманы айт десеңиз, мүмкүн ал шайтанга жооп берип аткандыр ал жерде. Ошон үчүн талкин шахадатты, калимаи шахадатты талкин кылган мезгилде эмне кылабыз? Калиманы айт деп айтпайбыз. Жөн гана алдында ла иляха иллаллах, ла иляха иллаллах, ла иляха иллаллах деп алдында калиманы айтып гана турабыз. Түшүнүктүбү? فإذا مات يشد الإحياء ويغمض عيناه ويجمر تقطه وكفنه بدرا. Эми ал инсан өлгөндөн кийин, инсан эми өлдү. Өлгөндөн кийин эмне кылынат? Анын жагы байлап коюлат. Жагы байланат, ошону менен кошо айтат, эгер бир инсан, пайгамбар алейхиссалам хадиси бар, эгер бир инсан өлө турган болсо, албетте көз рухты ээрчийт дейт. Рух жан чыгып атканда көз ошону караган бойдон катып калат экен да. Ошон үчүн көздү дагы акырын укалап секинден көздү да жумуп коюлат. Андан кийин жуулунат, усул кылынат. Жуулунганда ваюсалу била мадмада вал истиншак вала қалмин ғафрин вала тасриха шари ваюжалу ханут ала расихи вал ихяти вал кафур ала масажиди. Жуулунган мезгилде жууштан алдын дарат алдырабыз. Ошол дарат алдырган мезгилде эмне кылабыз? Оозу мурунга суу алдырбайбыз. Түшүнүктүбү? Бир аз эле оозуну кичине материал менен, мурдуну кичине материал менен гана тазалап коюлат. Оозуна гаргара кылып, мурдуна тартып анан андай кылынбайт, түшүнүктүбү? Андан кийин жуулунат. Эми жуунун тартибин аз өтө турган болсо, бунун өзү бир узагыраак тема. Кыскасы эми көбүбүз көрүп атабыз, аңлашып жүрөбүз. Бул жөнүндө дагы көптөгөн хадистер бар. Мына ошол жана өлүп жууп жүргөн аксакалдарыбыз бар, аксакалдарыбыз бар. Мунун дагы сообу өтө жогору. Пайгамбар алейхисаламдан өтө бир жакшы риваяттар бар. Анан дагы бир нерсе, өлүктү жууган ошол аксакалдар менен кошо өзүбүз да кирип коёбуз. Өзүбүз дагы ошону үйлөнүп коёбуз туугандар. Кээ бир жерлерде мына ошондой бир жаназа болгондо балдары мен өлүктөн корком деп кирбей турган учурлар болуп калат, Кудай сактасын. Эми ал өлгөн адам, ал өлгөн адамдан нажасат чыгып кетиши мүмкүн, башка болушу мүмкүн, ар кандай бир нерселери айыптар ачылып калышы мүмкүн. Эми жат адамдардын бардыгы кирген болсо, анда таркалып кетет элгечи, түшүнүктүбү? Ошон үчүн өзүнүн жакындары кирген жакшыраак жууганга да. Ошон үчүн ар бирибиз иншалла мына ошол өлүк жууганды дагы кичине аракет кылып молдонун алдына келип мына ошону жакшы бир үйрөнүп алсак жакшы болот. Ва суннатул кафан. Андан кийин кепинделет. Кепинделген мезгилде кепиндин өзүнүн сүннөтү бар. Ким карайт? Бирөө барбы жаштар? İşte kepindelgen mezgilde ошол кепиндин өзүнүн сүннөтү бар. Эркек кишиге кепиндин сүннөтү изарун ва камисун ва лифафа. Изар жана камис жана лифафа. Кичине юбкачага окшоп, андан кийин анын сыртынан баш аякка тең кылынат, анын сыртынан бир аз баштан бир кулак, бир неме, карма
bir karışın tegeregende öydara buttandagın oşol. Muna oşol dengelde 3 nerse menen kepindet. Wastahsanal imama, eger oşol ölgön insan çoң ulуу alımlardan, awliyalardan bolsa, anda al insanga selden orop koyuştagı mustahab. Eger oşol seldege tatыктуу adam bolsa. Эми ayal kişi olgan bolsa, ayal kişiге erkek kişinin kepininden karaganda biraz köprü kepin işletildi ayal kişiге. Sebep ayal kişiге koşumça joğuluk degen nersesi var, joğuluğu var. Andan sırtkarı ayal kişiге ne var? Mına oşol kökürökün tuşuna baylap koyuluna turgan bir materyal var. Kökürökün tuşuna baylap koyuluna. وَيُعْقَدُ الْكَفَنُ اِنْ خِيفَ اِنْتِشَارُهُ. Emi mına oşol erkektin de ayaldın da kepinini 3 yerden baylap koyuluna, eğer çekilip kettiği korkunuç olsa. Bizde adatta saltığızda baylap geliriz. Başından bir kişinin çukurökmene baylap koyuyoruz ortadan butuna. Kaburga girgende alatı çeç koyuş gerek. وَصَلَاتُهُ فَرْضُ كِفَايَ. Emi mına oşol namazını kichine akarakta aytalı. Mına jerde namazın kanday okuş, janaza namazın kanday kichine adamlar köbürөөк kelsin, adamlar kichine uşul janaza namazды okuşudagın kaydıger bolбой үйрөнүp alsın деген маанide. Аркарагында, теманын аркарагында айтка жакыныраак айтсак, kichine sırttagılardan uğu үйрөнүp alsa жакшы. Себеп көпчүлүгүбүз кайдыгербиз мынданча. Көпчүлүгүбүз келип, кээбирлерибиz adamlardan uyalgandıktan darasız durup koygondordu köp jerde baylap kalabız. Başkalardan uyalı oturup gelip durup cenaze namazga tursa Allahu Ekber dese Allahu Ekber dep keteberedi. Erte sen menen men dagın ölüm turgan. Sen menen menin dagın janazamды oşentip tarasız gelip okup ketişet turganlar. Sen kanday janaza okusan senin janazаңды da oşentip okup ketişpesin. Oşon üçün kichine mına oşul janaza maselesini dagın eske alıp janaza namazında mına oşul 5 vakit namazdagı bütün şartlardan bardığı janaza namazında şart turganda. Sırtkı farzlar var bu. Kıblaga yüz dönüş gerek, daratlı oluş gerek, butun aslı taza oluş gerek, kiyimi taza oluş gerek. Mına oşol nerselerden bardığı janaza namazında dagın farz millet şart bol eseplenedi. Butundun aslın taza oluşu, kiyimingdin taza oluşu, daratlı oluşu, denengde najasattın bol bosluğu, kıblaga yüz döngön boluşu, mına oşol şartları janaza namazında dagın albette bar. Köpçülüğümüz kaydıger bolboylu bu nesege. Anan janaza namazını okuvatkanda kaysıl jerge turulat dese وَيَقُمُ الْاِمَامِ بِحِذَاءِ الصَّدْ. İmam janaza namazında ne kılar? Köküröktün barabarında, köküröktün tuşunda sajda kılsa, mına oşol janazanın kökürögüne sajda kıla turgan dengelçe jakın bolup turulat. Çünkü var. Köküröktün tuşuna sajda kıla turgan bolsa eger emeği sajda kılınbay. Bирок kılına turgan bolsa sajda. Kökürökö tiye turgan dengelçe jakыныраак болуш керек. Ошондой аралыкта жакын туруп жаназаны намазыны окулат. Эми имамчылыкка ким акылуу, ким имамга өтүш керек жаназага десе, ас-султан, эгер падыша өзү болсо, илимдүү болсо, падыша өзү өтүү керек. Эгер падыша жок болсо, казы өтүш керек. Эгер казы да болбосо, анда имамул хай, мына ошол айылдын баш имамы. Bizde inşallah ihvanlarımız aldığımızda turat, ayet namazlarımızdı, cenaze namazlarımızdı, cuma namazlarımızda hizmet kılıyorlar düşünceler inşallah. Thummel vali, eğer de Allah da olsa vali dağın ölse olur eken. Vali kim? Mına oşol ölüktün eğesi. Mesela atası ölse balası, balası ölse atası, mına oşol jakındarı ölüktün eğesi olur. Mına oşolor dağın cenaze namazına ölse bolu eken. Ve yasihul iznu biha. Oşol janaza namazına ruhsat verilse bulur imamçılığa. Misalı çındığında janagı ölüktün eğesi ilimdүү adam bolsa, bul jakta kelgen kazı dagın, bul jakta kelgen imam dagın, başkası dagın, özüңdүn ataң, özüңdүn balaң, özüң öt mына ушул жаназага деп өзүн өткөзгөн жакшыраак. Ruhsat берип койсо, өтө сонун болот экен ошол нерсе. فإن صلى غيرهم يعيد الولي إن شاء ولا يصلي غيره بعده. Emi janaza namazını eğer azırkı atı atalganlardan başka bir ökeli okup koysa. Sultan okuyan çok, kazı emez, imam da emez, jaktile bir adam geldi dağın tesira okuydu da janazanı okup koydu. Vali bilmeye kaldı ölüktün esi. Eğer ölüktün esi kalasa janazanı kaytarganга hukuku var eken. Eğer tabiti taptasa. Mına oşol adamdı janazanı okuyan. Birok kimleri okusa kazı, imam, padişah, uşul 3 adamdan başkası okuyan üçün.
Çünkü başka bir molda kelip okup koygan bolsa, to'xtanglar, bo'lgan jo'q, qayra o'qiymiz desa, valiga ruxsat, huquq bar ekan.